Кыргызстанга качан барайын деп атасыз? Кыргызстанга эми качан жол ачылса эле барам. Кыргызстан эми өзүбүздүн ата мекен, жол ачылганда эле барам. Мен ошо 24-марттан кийин эле барайын деген. Жол ачылганда деген кандай түшүнсө болот? Жол ачылганда деген жанагы куугун туктаганды токтотушса бийлик ошо жолду жаап атпайбы? Жанагы ошо конституциялык менин ошо бир эле кол тийбестик деген бар. Калганын баарын билесиңер, депутаттар болсо мына биз Москвадан жолугуп спикер Текебаев баш болгон делегация менен меморандум түзгөнбүз. Президенттин укугу, жанагы материалдык жагы ошол баары сакталсын деген. Анын баарын үйгө баргандан кийин баарын чийип салышты. Бир эле ошол конституцияда кол тийбестик. Эми аны дагы азыркы бийлик сактаган жок. Себеби мага каршы жанагындай куугун токтоо улантылып атат. Ошолор токтолуп, анан бийлик жагынан гарантия болсо, мен өз элиме, өз жериме барышым керек. Балдарыбыздын деле ой тилеги ошондо. Көз карандысыз Кыргызстандын алгачкы президенти Аскар Акаевдин гана кол тийбестиги жана экс-президент деген статусу болгон. Бирок 2005-жылдын 8-апрелинде ошол учурдагы жогорку кеңештин токтому менен ал алынып салынган болчу. Аны менен катар ал учурдагы парламент биринчи президенттин статусуна тиешелүү болгон жеңилдик жана кепилдиктерди да алып салуу боюнча президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кабыл алган. Бирок тарыхый айкындуулукту орнотуу муну менен гана бүтпөстөн Аскар Акаевди биринчи экс-президент деген статустан жана ага тийиштүү болгон өзгөчөлүктөрдөн экинчи жолу ажыратуу 2010-жылдын 12-июлунда болгон. Бул жолу ал убактылуу өкмөттүн чечими менен жасалган. Мен ушул учурдан пайдаланып улуу Расул Гамзатовдун бир айтканын эсиңерге сала кетейин дедим эле да. Расул Гамзатов мындай айткан: эгер сен өткөндү пистолет менен атсаң, келечек сени замбиректен атат деп. Азыркы учурда парламент президент жөнүндө жаңы мыйзам даярдоодо. Анда Аскар Акаевди 3-чү жолу экс-президент статусунан ажыратуу нормалары киргизилери күтүлүүдө. Бул мыйзам долбоордун демилгечилеринин бири өз учурунда так ушул биринчи президенттин колунан Кыргызстандын эмгек сиңирген юристи деген наамды алган инсан бүгүн Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевтерге экс-президент деген статус жайылтылбай тургандыгына ишенет. Анткени алар өз кызматтарынан конституцияда көрсөтүлгөн жол менен кетишкен эмес. Башкача айтканда, экс-президент статусу конституция боюнча бир гана өз арызы же ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу кеткен президенттерге берилет экен. Бирок Россиянын кээ бир саясатчылары Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевтер экстремалдык шарттарда өз ыйгарым укуктарын токтотуп бийликтен баш тарткандарын билдирип, кол коюп беришкендиктерин айтып чыгышты. Буга дагы деле эмгек сиңирген юристтин сөзү боюнча мурдагы президенттердин өздөрүнүн бийликтен баш тартуусун экстремалдык шартта мажбур болушкандыктарынан өз эрктери менен жазып беришкен. Ошондуктан алар экс-президент дегенди ала алышпайт деди. Стратегиялык иликтөөлөр боюнча Россиялык институттун Борбордук Азия боюнча эксперти Аждар Куртов Кыргызстандагы бийлик алмашуулардан кийин жаңы бийлик элдин социалдык экономикалык турмушун кардиналдык түрдө жакшыртуунун ордуна алар элге мурдагы душмандарынын кесилген баштарын көрсөтүштү деп айткан эле. Албетте эксперттин бул катуу, бирок акыйкат айтылган сөзүн таануу кыйын. Ал эми Россиянын мамлекеттик думасынын депутаты Леонид Слуцкий качкан президенттердин кол тийбестигин алуу менен аларга экс-президент деген статус бербөөнү жөн гана элдин ишенимине кирүү үчүн упай топтоп, бийликтерин чыңдап алыш үчүн жасаган популисттик кадам деп атады. Бирок кандай болбосун, жаңы келген бийлик мурдагы бийликтин жасаган кылмыштары үчүн күнөөлүү адамдарды эл алдында жазага тарткан учурлар дүйнөлүк практикада бар. Ал эми Кыргызстанда мындай жазага тартуулар болду же экс-президенттик статустан кайра ажыратуулар менен гана токтолуп калган жокпузбу деген ой келет. Ошентип бүгүн Роза Отунбаева парламентте элге кайрылуу жасады. Ал өз сөзүндө бир катар иштер аткарылгандыгын, президенттик шайлоону таза демократиялуу жол менен өткөргөндүгүн белгилеп, Кыргызстанда биринчи жолу мыйзамдуу түрдө бийлик алмашып жатат деди. Урматтуу депутаттар, кымбаттуу мекендештер, тынчтык жолу менен конституциянын чегинде бийликти өткөрүп берүү аз эми эртең болот. Мен өз милдетимди так аткардым деген сезим менен бардык жоопкерчиликти жана үмүттү мыйзамдуу шайланган парламент менен президентке артып кетип жатам.
Анан бүгүнкү күн анан мыйзамдуу жолу өткөрүп берип атат. Мыйзамдуу жолду мыйзамдуу президент өткөрүп бериш керек. Мыйзамсыз келип отурган президент мыйзамдуу бийликке өткөрүп берген дагы мыйзамдуу жол болуп эсептелинеби? Муну кандай түшүнсө болот? Мактаныш Атпаева биринчи жолу Кыргызстан тарыхында дейт, эски президент жаңы президенттики тынч жол менен өткөрөткөн бийликти деп туруп. Ал эски президент ким дайындады? Ким шайлады? Эгерде былтыркы референдумда анын фамилиясы бюллетенде жок болсо, ага эч ким добуш бербесе, үчүнчүдөн болсо, референдумда 80% калк катышты дейт. 80%-ын катышкан жок да. Барган жерде айтып атат, мына Кыргызстанды кыдырып келди мен болушунча. Эч ким референдумга катышпаптыр. Ошондо референдум жасалма жол менен өткөн, күчкө салышкан, элди коркутушкан, элдер келип атат, референдум бекитип бересиңер бийликти. Биз бийликти коргой албайбыз деп туруп алдашып, стабилдүүлүк деп коркутушуп. Эми болсо мына эң күлкүлүү нерсе, ошол эски президент эч ким дайындабаса, жаңы президентке бийлик тынч жол менен өткөзөм дейт. А жаңы президентке 40% шайлоочулар добуш берген жок. Ыйгарым уктары бүтүп бара жаткан президент Роза Отунбаева кайрылууда Юм коогасы боюнча кечирим сурады. Мен Кыргызстан элинин баатырлыгына жана көсөмдүгүнө таазим кылып, кан төгүүнү болтурбай, токтотуп кала албаган үчүн кайгыруу сезим менен дагы бир жолу кечирим сурайм. Эми бул апрель-июнь окуясы боюнча бүгүнкү күндө эч ким жаза алган жок. Мен башында айттым эле, бул бийлик жаза бере албайт деп. Себеби ошол апрель-июнь окуясына түздөн түз күнөөсү болбосо дагы кандайдыр бир себепте күнөөлүү деп. Качандыр бир мезгилде балким татыктуу элин жерин үчүн күйгөн инсандар бийликке келип, бул акыйкатта чындыкты көтөрүп чыгар. Ошентип Роза Отунбаеванын ыйгарым уктары 1-декабрдан тарта токтойт. Эми кайрадан экс-президент маселеси келип чыгат. Анткени азыркы учурда качкан эки мамлекет башчы Аскар Акаев жана Курманбек Бакиевтерге экс-президент деген статусту бербөө, ал эми өткөн учурдун президенти аталган Роза Отунбаевага берүү маселеси көтөрүлүүдө. 1-декабрдан өз ыйгарым уктары токтой турган президент Роза Отунбаева кечээ мамлекеттик резиденциядагы басма сөз жыйынында менин Бишкекте квартирам бар. Ал эми президент жөнүндөгү мыйзам боюнча эгер мага Кыргызстандын биринчи экс-президенти деген статусту беришсе, ушул эле резиденцияда жашайт элем. Менин бул привилегияларымды өздөрүнүн салыктарынан төлөгөн элиме ыраазы болот элем деп айтты. Демек үмүт бар. Бирок жаңы мыйзам Роза Отунбаевага экс деген статус берүүгө жол береби? Анткени анын бул кызматка келишинде кынтыксыз деп атоо кыйынга турат. Анын үстүнө ал болгону өткөн учурдун президенти болуп саналат. Же президент жөнүндөгү мыйзамга мына ушундай кошумча киргизилеби? Же Роза Отунбаева толук кандуу экс-президент деген статусту алабы? Бирок андай болгондо да бул акыйкат жана мыйзамдуу болобу деген суроо жаралат. Президент Алмазбек Атамбаев 2-декабрь күнү Роза Отунбаевага экс-президент статусун берүү боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык экс-президент Роза Отунбаевага өмүр бою көптөгөн привилегияларды берет. Алардын кээ бирлерин айтып кетсек, ал ар ай сайын президенттин айлык маянасынын 75% көлөмүндөгү акча каражаты менен камсыздалат. Мындан тышкары экс-президентти камсыздоодо эгер азыркы президенттин айлык маянасы көтөрүлсө, аныкы да ошого жараша көтөрүлө берет. Ошондой эле Роза Отунбаева Кыргызстандын аймагында акысыз өкмөттүк байланыш менен камсыз болот. Жанада президенттин башкармалыгына караштуу ден соолукту чыңдоо боюнча Менмин деген медициналык мекемелерден акысыз дарыланып турат. Мындан тышкары Роза айым президенттин номер 1 резиденциясындагы мамлекеттик дачада жашайт. Ал эми президенттин иш башкармалыгы тарабынан автоунаа айдоочусу жана күйүүчү майлоочу майлары оңдо түзөтүү иштеринен бери камсыздалат. Ошондой эле жарлыкка ылайык мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы тарабынан экс-президентке коопсуздук чараларын көрүүчү кызматкерлер да берилет. Ал эми Роза Отунбаевага көрсөтүлгөн мына ушул жана башка кызматтар республикалык бюджеттен каржыланат. СДПК партиясынан талапкер Алмазбек Атамбаевдин президенттик кызматка киришүүсү менен өлкөдө өзгөрүүлөр башталды. Анын жыйынтыгы эмне берет азыр айтуу кыйын. Анткени азыр СДПК эйфорияда жүрүп, өздөрүнүн шарттарын таңуулаган учурлар көп боло тургандыгы ачык эле болуп калды окшойт. Анткени президенттик шайлоо кандай өткөн күндө да Кыргызстан жаңы президенттүү болду. Бирок анын антын ушул эле СДПКнын лидери сунуштаган болсо, мамлекеттик деңгээлдеги ири иш чараны өткөрүүдө дагы ушул СДПКнын эмблемасынын
кызыл көк түстөрү үстөмдүк кылгандыгы да бекер жерден эмес болсо керек. Ошентип СДПКнын алдыдагы пландары бир топ экендиги иш-чаранын эртеси эле көп күттүрбөстөн башталды. Анткени кечээ социал-демократтар фракциясы парламенттик көпчүлүк коалициядан чыгуу чечимин кабыл алганын жарыялады. Алар мындай кадамга бардыгын түшүндүргөн билдирүүсүн да таратты. Ошентип түзүлгөн биринчи күндөн тартып эле көп талаш тартышты кирди чыкты оюндар менен келе жаткан араң турган көпчүлүк коалиция муну менен талкаланды. Эсиңиздерде болсо, ошол эле Текебаев апрель-май айында ушул коалицияны бузганга бүт күчү аракетин жумшаган. Мына ушул коалициялык көпчүлүктүн айынан өлкөнүн жашоосуна абадай керек болгон эң биринчилерден башталган соттук реформа дале чийки болуп аягына чыкпай келет. Ага коалицияга кирген фракциялардан тартып, ага мүчө депутаттардын жана да мындан тышкаркы күчтөрдүн кызыкчылыктары, амбициялары орун алышы себеп болуп, бир келишимге келе албай бөлүнүп жарылуулар, тийиштүү комитеттин жетекчисин кызматтан кетирүү аракеттери болгондугу жалпыга маалым. Коалиция мүчөлөрүнүн ич-ара келише албагандыктарынан, компромисстик чечим кабыл ала албагандыгынан улам, Борбордук шайлоо комиссиясынын курамын түзүү жана шашылыш кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын кесепети эмнеге алып келгендигин азыр бардыгыбыз сезип көрүп отурабыз. Ошентип чийки аягына чейин жакшылап иштелип чыкпаган мыйзамдар президенттик шайлоодон кийин ири наразычылыктарды жаратып, жарандардын укуктарынын тебеленишине алып келди. Ал эми бул аз жерден өлкөнүн туруктуулугуна өзүнүн кедергисин тийгизе жаздады. Албетте бирок мында дагы деле сабырдуулук кылып, кыргыз эли жакшылыкка үмүт артып турат. Шайлоо алдындагы укуктук кризистен тышкары парламенттин ичинде депутаттардын түштүктөгү кайгылуу июнь окуяларынын себептерин иликтеп, жыйынтык чыгаруулары чыныгы эпопея болду десе, аша чапкандык болбосо керек. Мында бир топ эмоциялар болуп, күйүп-бышуулар болгону менен, жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган жыйынтык токтомдо саясий көз караш менен принципиалдуу баа берилип кабыл алынбагандыгын, азыр анын бир да пункту аткарылбай жаткандыгы айгинелеп келет. Көпчүлүк учурда парламенттин депутаттары өздөрүнүн элдин, өлкөнүн тагдырын чечүүчү саясатчы катары эмес, кайсы бир майрамга кокусунан келип калган бөтөн бөлөк адамдардай алып жүрүшөт. Ал эми бир күндө керек болсо 20дан ашык мыйзамдар каралып жаткан учурларда алардын жарымы жок болуп, биринин ордуна бири кнопка басып жүргөнү эл ишениминин жоголушуна себепкер болуп жаткандыгынан азыр дале алар кабарсыздай. Ошентип азыркы учурда коалициядан чыккан СДПК парламенттеги бирдиктүү саясатты колдогон көпчүлүктү түзүү зарылдыгын билдирип чыгышты. Бирок мында Акаевдин алга Кыргызстаны өлкөнү алдыга эмес артка тартып туңгуйкка кептегени, Бакиевдин ак жолу элдин мүддөсүн аткарбай үй бүлөлүк кызыкчылык менен мамлекетти талап тоногонго иштеп кан жолго алып келгендиги эске алынды бекен деген ой келет. Анткени көпчүлүк коалициядан бүгүн чыккан СДПК фракциясы эртең кайра эле жаңы коалицияга кирбейт деп ким кепил боло алат? Ал эми мында бардык иш эскин уратып, кайсы бир кызыкчылыктар менен жаңыны курууда тургандыгы белгилүү эмеспи? Бирок жаңы көпчүлүк коалиция кандай болот, анын курамына кимдер кирет? Бул маселе көп күттүрбөй, аркы жумада аныкталат го деп күтө туралы. Кыргызда улуу сөз бар. Кол жейминдей буйрукту Кудай берет буйрукту деп.